Бакыт Сакыбаев, президент болом деген амбицияңыз күчтүү эле бир учурда. Азыр ошол кубатыңыз ордунда элеби же тажадыңызбы? Президент болуш, кандидат болуп биз көп нерсени байкадык. Ушул учурларда, мен буну суроого кеңираак токтолуп кетейинчи. Ушул учурларда биз күчтүү саясатчылар менен биригип, Адаган Ким-Сабаевич менен, Камчыбек Кыдыршаевич менен, Ахматбек Келдебекович менен, Өмүрбек Токтогулович менен, ошол кезде Өмүрбек Чиркешев Текебаев менен көп мындай күчтүү саясатчылар менен мен чындыгында ошондо мамиле болуп, сүйлөшүп, акылдашып жүргөн мезгил болчу да. Ал ушул кишилерден көп нерсени үйрөндүм. Көп нерсе насааттарды алдым. Ушул кишилерден көз карашы, алда көздө кандай ойлору бар экен, мамлекетчил адамдар экенин мен байкадым. Ачык айтканда. Ушундай айтканда мен алардан көп нерсе мындай тажрыйба топтодум деп айта алам да. Мен эч зыян көрбөдүм алардан. Ошон үчүн президенттик кызмат бул жөн эле кызмат эмес, бул чоң жоопкерчилик. Бул чоң жоопкерчилик. Анткени ал жерде сен тышкы саясатты дагы бир калыпта алып кетиш керек, ички саясатты дагы алып кетиш керек бир калыпта. Коопсуздукту, чек ара маселеси, экономикалык абал, социалдык абал, сенин элиңдин билими, ден соолугу, жүргөнү, көчөлөрү, базардагы азык-түлүктүн баалары, ошонун баардыгын терең түшүнгөн адам келиш керек деген ойдомун да. Ошонун баарын терең түшүнүп, кайсы кадамдар менен кетебиз, кайсы биринчи кадамың 1 жылда, экинчи кадамың 5 жылда эмне болот, 10 жылда эмне болот деген мына ошол кадам программа менен кетиш керек. План программа түзүп, план программа аткарылышы, кантип эмне жыйынтыктары чыгышы, ошол жыйынтыктардан эмнени күтөбүз биз. Мына ошого окшогон көп маселелер абдан көп да ошол жерде. Ошон үчүн бул жерде президенттик жөн эле келип алып отуруш эмес. Ал жерде иштеш керек, түнү күнү иштеш керек. Ар бир чаткалда болобу, же ат башында болобу, же жетегибизде болобу, ошол жерде жашап аткан элин эмне көйгөйү бар экен. Бүгүнкү күндө ошол эгерде ден соолугуна байланыштуу бүгүнкү күндө тез жардам канча мүнөттө бара алат? Эгерде биздин көчөдө жолдо авария болуп аткан, автокырсык болуп аткан биздин МЧСтин кызматкери канча мүнөттө бара алат тез жардам бергенге? Бүгүнкү күндө биздин глобализация учурубузда биздин балдарыбыздын билими бүгүнкү жараша 11-класс бүтүп атканда ошол ой жүгүртүүсү, креативдүү ой жүгүртүүсү боло алабы, боло албайбы? Өзүнүн оюн айта алабы, айта албайбы деген ушул нерселер дагы болуш керек да. Ушул президенттик кызматта отурган адамда. Мына ошого окшогон көп нерселер бар да. Ошон үчүн бул жерде биринчиден не только амбиция, бул жерде экинчиден дагы өзүңдөн күчүң, өзүң дарыметиң, өзүң билимиң, өзүң тажрыйбаң, ошонун баардыгы бул мезгил менен келет экен деген ойдомун.